Ассаламу алейкум. Кандайсыңар туугандар? Силер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Биз азыр өзүбүздүн консулдук бөлүмүнө келдик. Ушул жерде биздин жарандардын кандайдыр бир маселелерин чечкенге кызмат көрсөтүшөт. Ал эми азыр биз күтүү залында турабыз. Азыр бошогондон кийин келип кандай маселелер менен Америкада жүргөн биздин мекендештерибиз өзлөрүнүн кандай маселелерин бул жерден чечсе болот деген суроолорго жооп алып кетебиз. Достор, биз башкы консулдуктан чыктык. Азыр кирип чыктык. Бул жерге негизи аппоинтмент менен алып келиш керек. Ошол жакта Google'га жазсаңар эле чыгат. Генеральный консульство Чикаго деп эле жазсаңар чыгат. Ошол жерден номери бар. Биздин жакта Улан деген жигит иштейт экен. Жакшы жигит, мырза абдан мага жакшы кызмат көрсөттү. Документтерибизди бүтүрүп алдык. Доверенность алыш керек эле. Кыска мөөнөттө болгону ар бир доверенностьке $10 төлөйт экенсиңер. Жана ошондой эле паспорт, мисалы кээ бирөө паспорту жок, независимо дейт. Кайсыл жерден келип атасыңар, главное силер биздин жарансыңарбы? Биздин жаран болгондуктан силерге кызмат көрсөтөбүз дейт. Ошол себептен паспорту жоктор паспортун алып, жанакындай билесиңер, орус жана кыргыз жарандыгылар бар. Алар мисалы кайсы бир жарандыгынан баш тартуу боюнча маселе. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, мисалы мага кызыктуучу нерсе болду. Бул мисалы эгер биз Кыргызстан жараны болуп, анан экинчи паспорт российский болуп, ошондой жарандарыбыз барго. Ошол сыяктуу бул жакта Американын паспортун алсаң дагы кыргызстандык жарандык сактала бермекчи. Ошондой эле жана кандай бир суроолоруңар болгон болсо, биринчи очередь бияка келерден мурун аппоинтмент обязательно запись алып туруп, анан бул жака келсеңиздер, генералдык башкы консулство абдан жакшы ишин кылып атыптыр. Мейли келе дагы буюрса даунтаунда жүрөбүз. Мына даунтаунда билесиңер, парковка маселеси абдан кыйын. Эгерде кимдерге ким парковка мисалы случайно келип бир жерге коюп алсаңар, 1 саатка $50 тегерегинде төлөп каласыңар. Ошол себептен чоң акчага түшпөш үчүн бир $15-10 тегерегинде атайын parking.com деген сайтка кирсеңиздер, ошол жерде атайын парковкалардын месталары указывать этилген. Ошол жерге кирип өзүңөрдүн машинеңерди койсоңор болот. Ошол парковканын приложениясы дагы бар. Мен азыр ошол жерге сүрөтүн коюп кетем. Силерге эмне демекчимин? Подписка кылып жана лайктан басып кетебиз. Ал эми көрүшкөнчө.